Өлкөдө кымбатчылык өкүм сүргөн, свет сууга болгон тарифтин баалары көтөрүлгөн. Бул көрүнүшкө элдин кыжыры келип турган учур эле. 2002 жылы үзөңгү кууштун сатылышы менен Аксы элинин бийликке болгон наразычылыгын ого бетер күчөттү. Натыйжада Аксы районундагы Боспейк айылына адилеттүүлүк үчүн көтөрүлүшкө чыккан элге бийлик тарабынан ок атылган. Анда каза болгондор унутулганы менен бийликтин өз элине болгон мындай кылыгына 16 жыл өтсө да эч кимдин эсинен чыга элек. Ошондой эле үзөңгү кууштун Кытайга сатып кетилиши негизинен эң түрткү болгон ошол болгондо. Ошодон багы элдин Кыргызстан боюнча ушу бийлик өкүлдөрүнүн жек көрүү сезими курчала берген да. Канча энелер какшап калды. Канча жаш балдар калып кетти. Азыркыга чейин эле ушинтип жүрүшөт. Ал нерсе унутулуп кетти. Бирок ошонун үстүнөн келип аткан дагы айтып атпаймынбы? Ошонун үстүнөн баардыгы отуруп алып туруп манандай деп отуруп аткандар азыр жүрүшөт. Бирок ошого көңүл бурган адам жок болуп атат азыр. Демократия үчүн күрөшүп, жөө жүрүшкө чыккан эл ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровдун камалышынан кийин курчуган. Депутатка боштондук талап кылып, жердин бүтүндүгүн сактап калууга далалат жасаган калк алгачкы революцияны башынан өткөргөн. Бирок берчеди Бекназаровдун тарабын талашкан аксылыктар жок жерден кырчындай жаш жигиттеринен айрылышты. Бекназаров болсо 2 ирет белдүү кызматта олтурганы менен бул окуяга көңүл бурган жок. Жалбы боюнча кала берди, эл азап тарткан боюнча кала берди. Өксүгөн өксүп атат. Бирок эч ким аны мындай эмнеге мынтип атат деген суроо коюп аткан жок өзүнө. Мына Бекназаров өзү деле. Аксы революциясынын курмандыгы болгон 6 адам бүгүнкү күндүн баатырлар катары сыпатталат. Анткени алдында күчү бар бийликке каршы туруу ар бир эле жарандын колунан келмек эмес. Өкүнүчтүүсү, көтөрүлүштөн курман болгондордун арты менен азыр белдүү саясатчылардын катарына алынып, элге кызмат кылган болуп басып жүргөндөр карапайым калкты ого бетер ачуулантат. Ал жерде колдонулган октордун простой ок эмес болуп чыккан. Ал октор бир жерине киргенден кийин мынтип буралып отуруп бутунан кирсе башынан чыгып кете тургандай октор пайдаланылган. Ошолорго ким уруксат бергени табылган жок. Ошол эле Акаевдин табакташтары, ошол Акаевдин сабакташтары кайра эле бийликке келип туруп, биздин талаптар аткарылган жок. Аткарылган жок да. Мен айтат элем, ошол мезгилдеги мына бир бала мен милицияга атты, ушуну атты деген атына чейин аткандар эртеси күнү ойноп жүрүштү да. Бекназаров просто алар элди пайдаланып туруп, эл деген эл, бул агым. Элдер өзүнүн жердеши, сыйлаган адам катары ушуну силер мындай адилетсиз ушундай камакка алып койдуңар деген максат менен барып туруп, аны чыгарып койду. Чыгарып койгондо Эртең 17 март күнү Аксы окуясынын курмандыктары эскерилет. Аксы окуясы Кыргызстандагы демократиянын башаты деп бекерден айтылган эмес. Өлкө эгемендүүлүккө ээ болгон соң алгачкы жолу жүз берген Аксы аламаты көптөрдүн жүрөгүндө өчпөс так болуп сакталып калды. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал.